Гимназия мектебинен бизде бир мугалим ооруп калган. Ал мугалим 25 марттан бери бизде дарыланып жатат. Диагноз инфильтративный туберкулез, верхней доли обеих легких с распадом БК+ менен. Андан кийин биз териштирүү жибергенбиз. Сөзсүз түрдө ошо Сузак үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун директоруне Сузактын СЭСке биз жөнөткөнбүз. Ушундай бизден ошо мындай оорулуу табылды деп. Анан табылганда бул мектептер сөзсүз түрдө текшерилет. Ошондо Сузак БРПда гимназиядагы окуучулардын бардыгы текшерүүдөн өттү. Ошо 731 окуучуга манту коюлду. Ал манту деген ал канда кургагучук палочкасы барбы жокпу дегенди билдирет да. Ошондо 90 окуучунуку шишип чыккан. Бул шишип чыккан ошо кургагучуктун ошо биринчи белгилери болот канда. Анан ошо 90 окуучунун бардыгы текшерилди. Бардыгы 37си флюорографиядан өттү. Калганы обзорный рентгенограммага түштү. Ошо текшерүү меселеден кийин ошо 2 окуучу табылган да. 2 окуучу азыр бизде ошо кургагучук борбордун балдар бөлүмүндө дарыланып жатышат. Мисалы үчүн кургагучук палочкасы бул абада бардык жерде жүрөт да. Анан ушунчалык көп палочканы, мисалы үчүн ар бир палочканын аты жок да. Кайсы палочкадан кимге жуккан деген андай аты жок да. Анан кийин эми ата-энелер азыр күнөө коюп жатышат, ошол мугалимден улам жуккан депчи. Мисалы үчүн мугалимден улам жукту деп мен айта албайм да. Жукпады деп да айта албайм. Потому что бирок ошо мугалимдин үй бүлөсүн текшергенде, үй бүлөсүн да текшеребиз да, бир дагы адам кургагучук оорусу менен ооруп чыккан жок да. Анан мектепте текшерилгенде ушу 2 бала чыкты. Бирок мен ушу именно ошол оорулуудан жукту деп айта албайм да. Окутуучуларданчы? Мугалимдерден. Ошо мугалимдерден жукту деп айта албайм да. Ошол естественно контакт болгондо биз ошо чогуу жашагандарды үй бүлөсүн биринчи текшеребиз. Анан ошо жумушунда ошо мугалимдерди толук текшерилет. Ошо мугалимдерден деле башка чыккан жок. Эми мындайча айтканда, оорудан эч ким өзүнө гарантия бере албайт да. Мен оорубайм деп эч ким гарантия бере албайт. Олордун бири ушу биздин мугалим болуп калды. Эми бизде бул эле мугалим эмес, көп эле адамдар катталат. Мисалы үчүн бизде азыр могу 3 айдын ичинде 190 оорулук катталды, бирок эми багы биздин айлана чөйрөбүз стерильный эмес да. Скафандрдын ичинде жүргөн жөрүбүз жок. Бизде айлана чөйрөдө ооруларыбыз бар. Алардан жугуу коркунучу жогорулары дагы бар. Ошол себептүү жугуп калышы мүмкүн. Ооруп калыптыр, анан балдарга жугузуптур деп. Эми балдарда жуккандарын ошол именно ошонун гени менен жукту. Башка бул деген мындай өтө мындай тыкаттык менен талдап изилдеп анан жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Азыр да мугалим ооруп калды. Ооруганда мугалим өз кайрылуусу менен келди. Жөтөлүп, кичине алсырап, ал куруп калыптыр. Биз келер эле бул оорууну текшердик. Текшерсек эле какырыгынан анализи чыгып калды. Анан жаткырып уже сразу эле дарылоо схемаларын баштадык. Бул оорулуу багы өтө мындай кылдат текшерилүүчү калктын катмары менен иштегендиктен биз ал оорулууну текшерүү үчүн бүт ошол райондун дарылоо мекемелерине дароо билдирүү жүргүздүк. Тандырарлык эле келген да. Мындай эле ушундай арыктап кетип, андай немеси жок эле, өзү мурун эле консультация ушундай арык эле бала болчу. Анан келди, айттым, эмне болдуң десем, жөтөлүп атам деди. Анан канча күн болду десем, 3 күн болду деди. Анан какак чыгып атабы десем, жок, чыккан жок деди. Только тамагым кычып атат деди. Анан кычып атса, мен ойлодум, эми болот немножко простудиться этсе, неме айттым, мен сага отхаркивающий жазып берейин, эфилин жазып берейин деп. Ацысты жазып бердим, эфилин жазып бердим. Анан 3 күндөн кийин кел дедим. 3 күндөн кийин эмес, 4-5 күндөн кийин келди окшойт. 4-5 күндөн кийин келди, эмне болду десем, эч өзгөрүш жок деди. Анда мен айттым, консультация фтизиатрга бар дедим. Ошол бойдон анан кийин кетти, жатып калыптыр. Биз эгер какырык чыкпай атат десе, биз не имеем право алганга. Эгер больной менен какырык чыгып атат десе, биз обязательно алабыз. Алып, медсестралар өздөрү алып барып, жана экспертизаны өткөзөт. Анан кийин какырык чыкпай атат десе, чыкпаса тапшырып айта албайбыздар. Биз өзү чыкпай атат десе. Мен сурадым, какырык чыгып атабы, жөтөлүп атсаң. Анан кийин бизде 2 неделя, 3 неделя жөтөлүп атам, 3 неделядан бери жөтөлүп атам, арыктап атам, ыстымалап атам десе,
биз настороженность болобуз. А бул айтты 3 күн болду келип ооруп атканым, 3 күн болду, 3 күндөн бери ушундай мына тамагым кычышып атат деди. Агай ушул мектепте 24 жылдан бери иштейт. Эң күчтүү, эң мыкты мугалим. Мен анын ооруп калганын ушу жакында билдим. Ал ушул 24 жылдын ичинде анын бир ооруганын же башка болгонун мен билген эмесмин. Ал 25 мартта больницага жатып калыптыр. 1 апрелде мен ушул агайдын больницага жатып калган мектеп келгенде окуп ачылганда билдим. Анан ошол бизден санэпидстанциядан келип ушундай бир агайыңыз жатып калыптыр больницага деп келди. Анан медициналык кароодон кайра өткөрүш керек деп айтылгандан кийин мен мугалимдериме баардыгын 100% кайрадан медициналык кароодон өткөрдүм рентгенден. Ал таза чыкты. Ошондой эле окуучуларды дагы өткөргөнүмдө окуучуларды дагы таза чыкты. Бирок эки окуучу азыркы күндө ошол колу ишип кеткендиктен дарыланып жатат.